Ой, здравствуйте, мамашка, как Ой, дела? Тамарочка, солнышко красное, жду не дождусь. Как дела? Ничего, хорошо. Давай. Соц кызматкер Тамара Уметова Бишкектин 6-Кичи районундагы Булбатырга аптасына 3 рет каттап, мында жашаган 85 жаштагы Лариса Кондратенконун алабалын сурап турат. Куру кол келбей мамлекет тарабынан берилген ысык тамакты да көтөрө келет. Улгайган апада соц кызматкерди көргөндө кубанып, көпкө чейин баарлашканга аракет кылат. Я 60 лет педагогического стажа за плечами. Мен агартуу тармагында 60 жылда иштедим. Өмүрүмдү музыкалык билим берүүгө арнадым. Бирок акыркы жылдары саламаттыгыма байланыштуу тышка чыга албай калдым. Биздин социалдык кызматкерлерге аябай ыраазымын. Аптасына 3 жолу ысык тамак жеткирип берип, ал жай сурап, идиш аягыма чейин жууп беришет. Жакында көбөйтүлгөн пенсия алып кубанып турган чагым. Мага 3300 сом кошулуптур. Майыптыгы бар балама 2000 сомдон ашык кошулуптур. Аябай кубанып калдык. Соц кызматкер экинчи дарегине шашат. Себеби Октябрь районунда анын карамагында эле 10 чакта адам бар. Бүгүн аларга бир аз кечигип барууга туура келет. Бул тармакта 20 жылга чукул иштеген айым бүгүнкү майрамга карата тиешелүү министрликтен мыкты кызматкер төш белгисин алуу үчүн чакырылган. Андан да чыгып жумушуна шашып жатканын айтат. Ошо көйгөйлүү кишилер да, эми ошолордун баардыгы эле көйгөйлүү. Алар менен иштеш да өтө оор. Себеби деген бирөөнө жагасың, бирөөнө жакпайсың. Анан ысык тамак апарабыз алдарга. Пенсиябыз көбөйдү. 2000 болуп калды. 2000 кошуптур, 1000 кошуптур дешип бакчылар сүйүнүп калышат. Мына азыр эле грамотага чакырыптыр. Эми азыр кайра эле мына 12 болуп калды. Тамак ташыйбыз. 1-3, 5 күндөрү аларга ысык тамак беребиз да. Анан азыр ошого камданып эле ботус кийип алып эле дуңкулдап келип калдым. Жалпы тармакта 4700 адам иштесе, алардын камкордугуна 2 миллиондон ашык адам карайт. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 202 миң майыптар бар. Анын ичинен болсо 89 миң майыптар болсо биздин пособияларды алат да. Анан ошол эки пособиянын өлчөмү болсо 2 эсеге көбөйтүп берген болчу. Андан тышкары болсо мынакей биздин интернаттарда жашаган биздин карыларга, балдарга бир күндүк тамактын өлчөмүн президенттин жарлыгы менен алдагы 100%га көбөйтүп, мурун бир күндүк тамактын өлчөмү 100 сом болсо, азыр болсо 200 сом болуп калган болчу. Учурда балага сүйүнчү, үй-бүлөгө көмөк, социалдык келишим сымал программалар ишке ашууда. Жакырчылыктан чыгууга багытталган социалдык контракт пилоттук долбоору Кадамжай жана Жумгал райондорунда мыкты жыйынтык көрсөткөн. Мисалы, Кадамжай районунда бир экинчи топтогу майып киши 5 баласы бар. Анын ичинен дагы экөө дагы майып экен. Ошонун баарын карабастан пособиядан башын тартып, биздин 100 миң сомду алып, кичинекей бир машина алып, мен таксовать кылам деп ошону жөрлөнүп, бүгүнкү күндө такси катары иштеп, бүтүп акчаны мисалы таап калды. Министрлик мамлекеттик колдоого зарыл болгон калктын аялуу катмарынын социалдык муктаждыктарын чечүүдө баардык аракеттер дагы күчөтүлө турганын айтышууда. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.